Привет, друзья! Сегодня будет мини-интервью с одним из лидеров нашей компании. Наша компания Леванте. Вот. Мы решили делать один раз в неделю прямой эфир, чтобы отвечать на ваши вопросы. Так, давайте пригласим Меркулий Джея. Саламатсызбы, Меркулий Джея. Кандайсыз? Саламатчылык. Кандайсыз? Мен угуп жатамбы? Ооба, угуп Жакшы, жакшы. Мы вообще с Меркулий Джея первый раз видимся. Погода кандай, во что? Жакшы, Кудайга шүгүр, ачык. Баарыңыздарга салам. Урматтуу Леванте компаниясына кызыгып жүргөн айымдар, баарыңыздарга салам айтам. Негизи эле компаниябызга келип калганыма аябай ыраазымын. Азыркы учурда компаниябыз чындыгында күндөн күнгө өсүп, өнүгүп жатат. Аны уже баары эле түшүнүп билип калды болуш керек. Эфирдин максаты боюнча, эфирдин жүрүшү боюнча бул жерде комментарий жазып турса да болобу же өчүкпү? Комментарий. Ооба, болот. Так, мен мында суроо баштай берейин. Биринчи суроо. Кантип баштагансыз? Левантени каяктан уктуңар? Таптыңар? Канча жыл уже Левантедесиз? Мен учурда Левантеге Кыска келгенде еще о себе чуть-чуть расскажите. Менин атым Миргүл, 38 жаштамын, 4 балам бар, үйдө отурган, декретте отурган айыммын. Азыркы учурда Алай жергесинде турам, Ош шаарында, Алай районунда. Тоолуу жерде турсам дагы ушул компанияда үйдө отуруп эле иштейм. Компанияда иштегениме 3 жыл болуп калды. 3 жылдын тегерегинде мен көптөгөн жакшы ийгиликтерге, жакшы жетишкендиктерге жеттим. Компаниябыз негизинен эле айымдарды, үйдө отурган айымдарды онлайн платформаны даяр түзүп берген компания деп айтам. Себеби бизде система сонун түзүлгөн. Продукциябызга биринчи келген адам өзүнө ишениш керек. Иш баштоодо. Себеби бул жерде сапаттуу продукциябыз бар да. Продукциябыздын сапаты жакшы. Мен өзүм биринчи колдонуп көргөнмүн. Андан кийин команда түзүп иштеп баштадым. Учурда командам бар. Ошто бизде офис ачып берген. Ошол офисти жетектеп, офисти карап, команда менен биргеликте иш алып барам. А какой первый продукт был? Биринчи колдонгон? Биринчи колдонгон продукциям өзүм биринчи боди кремдерин эле алгам. Андан кийин мен бир эле эжеге сунуштагам антивозрастной крем. Антивозрастной кремин алып ошол эже колдонуп көргөндөн кийин анан мен команда түзүп баштадым. Себеби ал эженин отзывы аябай сонун болгон. Балдарынан дагы сонун отзывдарды алгам да. Апасы аябай сонун болуп жашарып калыптыр. Анан ошондон кийин мен уже компанияга 100% ишенип баштадым. Доверие, да, уже появилось. Так, жаңы баштагандарга мүмкүнчүлүк барбы? Жаңы келген адамдарга кандай жардам бересиз? Жаңы келип, жаңыдан биздин компанияга кошулуп жаткан айымдарга айтат элем. Компаниябыз азыркы учурда өсүп жаткандыктан продукцияларыбыз кошулуп жатат. Андан сырткары бул жерде уходовый косметика, парфюм. Бул парфюмдар адамга жагымдуу гана жыт берет да, жагымдуу маанай тартуулай алат. Бул адамдарга зыяны жок. Ошондуктан айтат элем, компанияга келгенде сиз адамдарга жакшы эле маанай тартуулайсыз. Эч адамга зыяныңыз тийбейт да. Жана адамдарга пайдалуу болгон сайын ала сага жакшы нерселерди, Кудай сага жакшы нерселерди берет дейт го. Ошондой эле сиз бирөөлөргө пайдаңыз гана тиет. И киреше да табасыз бул жактан.
алып сатуудан табасыз. Командага келсеңиз, командада бүт нолдон баарын үйрөтүп, сизди кантип сатуу боюнча баардыгын сизге жардам бергенге аракет кылам. Мгм. Так. Мгм. Расскажите про свой любимый продукт. Учурда мен SPF, биздин SPF кремди аябай жакшы көрөм. Себеби Мгм. мен тоолуу жерде жашагандыктан Мгм. бизде түштөн кийин эле уже шамал болот да. Мгм. Шамал болгондуктан биз ар бир үй бүлөбүз менен колдонобуз. Анан мектепте окуган окуучу балдарым деле, кыздарым деле колдонот. Беттери жыл 12 ай бою колдонсо болот да. Бул SPF кремди биз аябай жакшы көрөбүз. Мгм. Ошондуктан айтат элем, бул SPF кремди витаминдүү SPF крем. Андыктан кышын деле, жайын деле биз колдонобуз да. Ошондуктан эң жакшы көргөн продукциям бул SPF азыркы учурда. Анан өзүмө тандап духилерди колдоном. Мгм. Так. Вообще башында ишенбеген учур болду беле же сразу Жок, прямо все башында мен бул компанияга кирип, мен компанияга продукция келе элегинде уже мен бул компанияны Google'дан угуп, көрүп, ушуларды изилдегенмин. Андан кийин продукциясы келгенден кийин алып колдонуп көрдүм. Мен өзүмдө ишенич болгондон кийин мен адамдарга туура маалымат берип, туура жеткиргенге аракет кылам да. Биринчи баштаганда адамда ишеним болуш керек. Эгер ишеним болсо, ар дайым алдыга жылууга чоң максаттарды койгонго болот да. Өзүңдө ишеним жок болсо, сен ишенимдүү түрдө бирөөгө айтып бере албайсың. Ал адам дагы ишенбейт да. Ошон үчүн биринчи кезекте иш баштоодо компаниянын продукциясын колдонуп көрүш керек. Андан кийин кайсыл продукциясы жагып атат, ошого карап, андан кийин башкаларга сунушташ керек да. Көп эле айтат, келгенден кийин эле продукцияны же сүрөттү сатам деп ойлойт. Жок, сүрөт сатылбайт да. Сүрөттү алып эле сатып кардар табам дейт. Жок, андай нерсе болбойт. Биринчи кезекте өзү колдонуш керек. Колдонгондон кийин анан ишеним пайда болот. Андан кийин команда түзүлөт. Акырында көрүп жаткан адамдарга кандай кеңеш берет элесиз? Азыркы учурда онлайндын заманы болгондуктан декретте отурган мен сыяктуу эле айымдар көп. Мисалы айыл жергесинде. Ошол айымдарга айтат элем, онлайн платформада иштейсиздер. Бул жерге продукцияны көтөрүп алып сатпайсыздар. Сиздер Instagram жүргүзсөңүздөр, Facebook'та бүт соц тармактарга өзүңүздөрдүн продукцияңыздарды туура жеткире алсаңыз, туура багытта рекламалай алсаңыз, анда сизге клиенттер бат келет. Ошон менен эле иштеп кетесиз. Биздин системада онлайндан заказ бересиз да. Ошондуктан сиздерге айтат элем, үйдө эле отуруп жумуш кылсаңыздар болот. Мен мисалы эки кесиптин ээсимин. Мен чектелүү графикте иштегим келбейт да. Мисалы бир жерге кирсеңиз, 6-дан, эртең менен 6-дан барсаңыз же 8-ден барсаңыз, кечки 5-ке чейин иштеш керек да. Мага эркин график жагат. Ошондуктан баарына айтат элем, эркин графикте иштеңиздер деп. Все, анда. Сиздерге чоң рахмат, что уделили Рахмат сизге время. дагы. Все, будем на связи тогда. Рахмат чоң.